Саламатсыздарбы, эфирде экономика бөлүгү жана мен Азамат Акелеев. Дээрлик бардык мамлекеттик энергия компаниялар бүгүнкү күндө чыгымдуу. Адистер бул мекемелерде корпоративдик башкарууну жакшыртуу зарылдыгын белгилешет. Бүгүнкү күндө 7 акционердик коом энергетика секторунда иштейт. Мамлекеттин үлүшү аларда 90%дан жогору. Башкы маселе катары бул компанияларда башкара турган директорлордун кеңештерин айтышат. Управление корпоративное в этих компаниях, оно... Корпоративдик башкаруу бул компанияларда мыкты эмес. Директорлор кеңештери жөн гана декоративдик орган катары кала берүүдө. Иштегендигинин натыйжасы билинбейт. Адамдар бар, айлык алышат, бирок натыйжасы көрүнбөйт. Бул элдерге көп жакпайт. Мыйзам боюнча компаниянын башкаруу тобу компаниянын аткаруучу органы, директорлордун кеңешине баш ийет. Практикада тескерисинче болуп калат. Директорлордун кеңеши компаниянын башкаруу мүчөлөрүнө жардамчы орган сыяктуу болуп калат. Анан башкаруу бутактарынын эң негизгиси бул акционерлердин жалпы жыйыны. Бул түз активдүү катышуудан түшүп калып жатат. Анткени кеңеште жылда бир жолу гана отчеттук шайлоо чогулушу болот. Директорлор кеңеши болсо компаниянын саясатына же негизги проекттерине түз таасир бергени менин эсимде жок. Белгилеп кетчү нерсе, мамлекет бул мекемелердин ээси катары эки башка орган аркылуу башкаруусунда катышат. Бул энергетика министрлиги жана мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду. Албетте мындайда жоопкерчилик жана укуктук көйгөйлөр жаралбай койбойт. Ошол жерде албетте жанагы жоопкерчиликти чектөө маселеси да турат биринчиден. Экинчиден дагы бир чоң көйгөй бул биздин мыйзам базасынын жетишпестиги. Ошону менен бирге мүлк фондусуна бүгүн абдан көп мекемелерди башкаруу берилген. Алардын ичинде 20 акционердик коом, 192 мамлекеттик мекеме жана 1200дөн ашык кыймылсыз мүлк. Мисалы, ушул биздин мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусундагы штаттардын жетишпестиги, штаттардын тез-тезден кызматка келип кетүүсү. Бул эмнеге байланыштуу? Бул албетте биздин кичинекей айлыктарыбызга байланыштуу. Эч кимге мисалы секрет эмес, биздин ушул мүлктүн кызматкерлери колуна 6-7 миң сомдон алышат. Бул албетте абдан аз. Мында бир өзүнүн жаш кадрларга, мында бир үй бүлөсүн багамдаган кадрларга бул абдан тилекке каршы, мисалы айлык аз. Бул ушул биздин азыркы убакта бир чоң көйгөйлөрдүн бири. Биз азыр эми ушуну чечүүнүн жолдорун издеп атабыз, бирок азыркы убакта бул көйгөй бизде 20%-тен ашык ушул кадрлардын жылына келип кеттүү мындай бир терс көрсөткүчү бар да. Бул 20%-тен ашык, бул чоң көрсөткүч. Бул мен айткан жанагы айлыктын аздыгына байланыштуу чоң көйгөй. Энергия компанияларды башкарууну жакшыртуу үчүн кандай чаралар көрүлүш керек? Я думаю, что здесь надо четко руководствоваться. Менин оюмча, эң негизги корпоративдик башкаруу принциптердин акционердик коомдор жөнүндө мыйзамды так аткарыш керек. Алардан четтеп кетпеш керек. Ал мыйзамдар директорлор кеңеши жана ревизиондук комиссия тандалганда көп бузулат. Директорлор кеңешинин курамына миноритардык жеке акционерлерден көз карандысыз директорду кошуш керек. Миноритардык акционерлер бул өздөрүнүн ваучерлерин менчиктештирүү мезгилинде мүлк алууга жумшалган жарандар. Киреше алайын деген ниети менен салган жөнөкөй эл. Директорлор кеңешине тандоодо кандай критерийлер болуш керек? Директорлор кеңешине адистер башкаруу тажрыйбасы иштеген тармакта 5 жылдан кем эмес кесипкөй адамдар тандалганы туура. Мамлекеттик энергия компанияларды жакшыртууда эки негизги маселени чечиш керек. Биринчиден, жоопкерчиликти жана башкаруу укугун толугу менен энергетика министрлигине бериш керек. Экинчиден, директорлор кеңештерин тандоо жана корпоративдик башкарууну жакшыртуу жыйынтыктуу жүргүзүлүш керек. Кичи акционерлер же миноритарийлер да өз көз карандысыз өкүлдөрүн директорлор кеңештерине киргизгенге укуктуу болуш керек. Анткени алар энергия компаниялардын натыйжалуу иштөөсүнө кызыктар. Бул чаралар жалпысынан министрликтин пландарында каралган. Эми аткарылышын көрүшүбүз керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар.